Кыргызда аккан арттан суу агат деген мындай бир улуу сөз бар да. Ошонсуңарындай Абдували акындын атасы Буркан Аксакалдагы түштүктө эң белгилүү комузчу, төкмө, ушундай эле элдик өнөрдү алып жүргөн, элдик салтты алып жүргөн мындай бир өтө урматтуу киши болчу да. Ошол атасынын өнөрү баласына жугуп, Абдували ошол ата өнөрүн биздин элдик өнөрүбүздү алып жүргөн ушундай түштүктөгү эң бир көрүнүктүү ырчылардын бири деп койсок болот да. Бул жеке гана түштүктө эмес, бул жалпы кыргыз улут сыйлаган ушундай бир чоң төкмө акын болуп калды. Азыркы күндө ошол төкмөчүлүктү өзү гана өркүндөтпөстөн бир нече шакирттерди тарбиялап өстүрүп, ошону бирге эле айтыш боюнча төкмө актандай коомун түзүп, ошол коомдо көптөгөн мыкты жаштардын башын бириктире алды да. Эми төкмө өнөрүн Абдувалинин таланты менен мындай бир карасак болот да. Себеби Абдували ошол төкмөчүлүккө, ошол элдик өнөргө өзүнүн башын сайып койгон, ошонун артынан түшкөн, ошол акындык өнөрдү аздектеген, бапестеген, ошондой эле ыйларында өтө терең мындай бир маани, ой бар да. Ошон үчүн Абдувалинин таланты жогору бааланып, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист деген бийик наамды алган. Кудай буйруса, ошо Абдувалинин таланты мындан ары дагы өркүндөп өсө берет деп ойлойм. Себеби анын келечеги кең. Ошондуктан ушул Абдувалиге чыгармачылыгында көп изденүү каалайбыз. Көп мындай бир мээнетти каалайбыз. Ал ошол сөздүн баркын билген дыйкан ырчы катары ушул кыргыз элине аттын кашкысындай таанып калды. Мен Абдувалини тамашалашып, Абдували Хафиз деп коем да. Бул сөздүн мааниси бар. Себеби ал ошол жанагы Хафиз деп бул өтө өнөрдүн туу чокусундагы адамдар айтат. Ошондой касиет Абдувалиде да бар. Ошондуктан ушул өнөрүн өзгөчө сыйлап, урматтап, мындан ары дагы алып кете берет деген терең ишеничтемин.